Арбаңыздар, урматтуу угармандар. Казак жазуучусу Жеңизгүл Турсунбаевадан дагы бир жаңы чыгарма. Махабаттын күчү. Казак тилинен которгон Жанаргүл Жолдошова. Чын жүрөктөн сүйүү, махабатты бүт болмушуң менен сезүү бул жараткандын берген өзгөчө белеги деп айтар элем. Мен баштан кечирген сезим менен азап өзгөчө эле. Аны сөз менен жеткирип айтууга тил алсыз. Жаныңды берип сүйүп туруп, ошол адамдын бактысы үчүн өзүңдү курмандыкка чалуу да Кудайдын бир сыйыбы деп ойлойм. Ушул адам бактылуу болсунчу, ушул жандын арманы орундалсынчы. Ал дайым күлүп жүрсүн, кыйналбасын, азап тартпасын деп бүт жаныңды бүрөйт экенсиң. Же мен сыяктуу аялдар сейрекпи? Мүмкүн мен сыяктуу аял жоктур да, ким билет. Бирок мен сүйгөнүмдүн бактысы үчүн баарына көндүм. Ооба, мен да бир кезде жаш кыз болгом. Гүлдөй кулпуруп турган кезим эле. Карапайым, абдан тарбиялуу үй бүлөдө өстүм. Мектепти аяктап, өзүм каалаган кулинария окуусуна кирдим. Кесипти жакшы өздөштүрүп, таттууларды бышырып, жакшы бир ишканада жумушка орноштум. Окуумду бүтүп, кесипти толук өздөштүрүп алгыча жигиттерге таптакыр көңүл бөлбөй жүрдүм. Жашым 23-төн ашканда гана өмүрлүк жарымды жолуктурдум. Биздин жумушка айдоочу болуп 28-29 жаштардагы бир жигит орношту. Алыска айылдан келген, бир аз жатыркап, аз сүйлөгөн, шаардыктарга көп жолобогон бир түрдүү жигит экен. Биздин цехте кыздар аябай көп болчу. Үлбүрөгөн жап-жаштары, үйү бар, шарты барлары да бар эле. Ал кезде унаа айдаган кыз-келиндер да аз эмес болчу. Биздин бөлүмдөгү 4 кыз тең унаа минип, жаркырап жүрүшчү. Алар жаңы келген айдоочуга сын көз менен карап, жактыра беришчү эмес. Артынан байкап жүргөндөрү да бар эле. Турмушка чыкпай, отуруп калган кыз атанып калган 25 менен 35 жаштын ортосундагы кыздар тиги жигиттен көз албай, жаңы айдоочу жоош бала окшойт, айылдан келген, аңкоо, байоо экен. Муну тузакка түшүрүп моюнга кишен салыш керек. Түрү да бар, бою да бар. Тек гана түзүктөп кийиндирсең, келишкен күйөө болот, дешчү сыртынан карап. Ооба, кийиндирсең таптакыр башкача болуп калат. Ушуну жууп чайкап, өзүмө каратып албасам, деп 35 жаштагы бухгалтерыбыз Равшан айтканда, тиги айдоочу жигитке жаным аябай ачышып кетти. Бул карыган кызга кыйбай да калдым. Айдоочу чынында эле кой оозунан чөп албаган абдан жоош жигиттей көрүнчү. Өзү кара торунун сулуусу, узун бойлуу, чымыр денелүү, тил алчаак, абдан тартиптүү жигит эле. Сөзгө жөнсүз аралашпай, дайыма унаасынын жанында жүрчү. Бошой калса эле колуна чүпүрөк алып унаасын арчып жаткан. Ал биздин администрациядагы башчыларды ташыган унааны айдачу. Экинчи кабаттын терезесинен 4 кыз тиги айдоочуну өйдөдөн карап турдук. Ичиндеги эң жашы мен болсом да, мына бул 3 кыздын кийингени, түрү, басып турганы, атүгүл сүйлөгөн сөздөрү да жаш кыздардыкындай эле. Менден да жаш көрүнгөндөй болушчу. Жаңы үлгүдөгү кийимдер, кооз кыркылган чачтар, анан үчөөнүн тең өз унаасы бар. 35 жаштагы Равшандын өзүнүн жеке батири да бар эле. Жанна деген 30 жаштагы кыздын да бир бөлмөлүү жатаканадан алган бөлмөсү бар болчу. Ал эми 27 жаштагы Гүлжандын үйү жок. Жездесиникинде турчу, бирок унаасы бар эле. Мен аларды сыртынан байкап жүрдүм. Равшан, Жанна, Гүлжан жаңы айдоочуну өздөрүнө каратып, тузакка түшүрүүгө киришишти. Равшан да, Жанна да айдоочунун жанынан чыкпай калышты. Бир күнү Гүлжандын да айдоочу менен сүйлөшүп турганын көрдүм. Ичим ачышып кызыктай болуп кеттим. Эмнеге эле ал жигитти кызганып, мындай сезимде болуп жатканыма өзүм да түшүнгөн жокмун. Биз 4 кыз бир бөлмөдө иштечүбүз. Равшан бухгалтер, Жанна эсепчи экономист, Гүлжан экөөбүз технологбуз. Равшанга Жаннанын айдоочу менен сүйлөшкөнү жакпаса, Жаннага Гүлжандын аралашканы жаккан жок. Акыры үчөө бири-бирине кыйкырып, жумушуң болбосун, ал меники болот деп бет жыртышканга чейин барышты. Бирин-бири чукуп, оор сөздөрдү айтып жатышты. Ал мага карайт, сен эмне кылсын? Ал меники болот, сени эмне кылсын? Ал эбак эле меники болгон,
деген сөздөр айтылып жатты. Мен унчукпай угуп отурдум. Акыры үчөө ошол жигит үчүн өз ара мелдеше кетишти. Ким аны өзүнө каратса, утулгандар анын тоюна кымбат баалуу белек алып беребиз, деди Равшан. Калган экөө Равшанга карашты. Эгер ал мага карап, мен ага турмушка чыга турган болсом, силер мага алтын жынжырчы алып бересиңер, деди Равшан. Жанна күзгү алдында бетин сылап жатып, эгер мага тийсе, силер мага кундуз тон алып бересиңер, деди. Кербезденип, Гүлжан да чачын оңдоп, ал эми мага тие турган болсо, силер мага ошол алтын менен кундуз тондун акчасын накталай карматасыңар, деди. Бухгалтер Равшан дароо алтын менен кундуз тондун баасын кошуп бере албайбыз, деди. Эсепчи Жанна дароо кошумчалады. Тон канча турса, алтын да ошондой баада болуш керек. Анда биз бирдей сумманы сага беребиз. Ооба, алтын 500 000 болсо, тон да ошондой баада болот. Эгер айдоочу сага караса, биз экөөбүз биригип, сага 500 000 беребиз, деди мурдун көтөрүп. Гүлжан макул болуп, үчөө кол алышты да мага карап, сен күбөсүң, ортобузду бөл, дешти. Мен аралашкым келбесе да жакындап келип, ал айдоочунун аты ким өзү, дедим. Үчөө тең ойлонуп калышты. Мелдешип турган колдору ажырап терезеге жакындашты. Мен сурабаптырмын, деди Равшан эриндерин чүрмүйтүп. Мен дагы атын сурабай эле сүйлөй берипмин, деди Жанна да бетин тырыштырып. Ал өзү мени менен амандашты. Мен да атын сурабай сүйлөшүп кетиптирмин, деди Гүлжан мактана. Кызыксыңар, атын да билбей туруп меники деп талашып жатасыңар, дедим да өз ордума барып отурдум. Гүлжан маңдайыма келип, сен барып билип келчи, деди. Равшан менен Жанна да карап баштарын ийкеп турушту. Ой жок, мага кереги жок. Силерге 4-чү болуп кошулгум келбейт, деп кагаздарымды караганымда, Равшан, ой ал сени карамакта эмес, сен бизге кошула албайсың, деди шылдыңдай. Бул сөз мага таш менен ургандай тийди. Мен өздөрүнөн төмөн санап жүргөндөрүн түшүнүп, ыйлагым келип кетти. Унчукпай кагаздарымды карап отура бердим. Койчай, ат маанилүү эмес, деди Жанна. Гүлжан каткырып күлүп, кыздар, эгер ушундай жаман аты болсо эмне кылабыз, деди. Равшан башын тик кармап, жынжырчаны алып бер да орунду бошото бер, деди. Гүлжан чачын сылап, жок баш тартпайм, мага десе чычканбай болсун. Үчөө тең каткырып күлүп жатышты. Таңды өзгөчө бир кубаныч менен тосуп жумушума чыктым. Сагындыктын жүзүн көрүүгө куштар элем. Буга чейин мен дарбазадан киргенде башкы директор унаасы менен өтүп кетчү. Мен болсо жетекчиден мурун кеңсеге кирип калууга шашып, ал унаасынан түшкөнчө ичкери өтүп кетүүгө аракет кылар элем. Бүгүн да мен дарбазадан жаңы эле киргенимде кожоюндун унаасы жаныман жай жылып өттү. Бирок бул жолу кеңсеге шашкан жокмун. Сагындыкты көргүм келип, атайын эле арышымды жайлаттым. Унаа кеңсе алдына токтоп, андан Сагындык түштү. Ал унааны айланып өтүп, арткы эшигин ачты. Күнүгө көрүп жүрсөм да, анын дал ушундай кылаарына мурда эч маани бербептирмин. Ичимен бир аз ачуум келе түштү. Эмнеге башкы директор эшигин өзү ачып түшпөйт? Мындай сый-урмат көрсөтүлсө да, адамда бир аз жөнөкөйлүк болушу керек го, деген ой кылт этти. Бирок ошентсе да Сагындыктан көзүмдү албай турдум. Үстүнө кара костюм шым кийип, ак көйнөгүнүн жакасы галстук турат. Жалтыраган капкара туфлиси да дароо көзгө урунат. Мага караганда көздөрү жарк эте түшкөндөй болду. Жылуу жылмайып башын ийкеди. Мен бир аз тартынып, жетекчинин ичкери кирип кетишин күтүп тургам. Унадан түшкөн Алимхан Манарулы мени көрүп, саламатсызбы Сагынай, деп кеңсеге өтүшүмө жол берип карап турду. Алик алып, айласыз анын алдына түшүп кеңсеге кирдим. Көңүлүм бир аз иретсиз боло түшкөнү менен, кечээги Сагындыктын айткан сөздөрү мага канат байлап, 100 кыздын ичинен мени байкайт тура, деп иштен кубанып келе жаттым. Өз бөлмөмө кирерим менен дароо терезеге чуркадым. Сагындык адаттагыдай эле унааны токтотуучу жайга коюп, ичинен чүпрөгүн алып сыртын арчып жүрүптүр. Аңгыча Равшан да унаасын токтотуп, Сагындыктын жанына келди. Жүрөгүм опколжуп, тынчым кете түштү. Кызганыч сезими каптап жаткандай болду. Бир аздан соң Жанна да унаасын токтото салып, чачтарын оңдоп түзөп, шаша-буша аларга жакындап, күлүп жайнап сүйлөшө кетти. Мен көзүмдү албай баарын байкап турдум. Сагындык сымбатынан жазбай,
Колундагы чүпүрөгүн ары бери айландырып эки кызды угуп турду. Равшан менен Жанна сагындыкка карабай бири-бирине карап мактанып жатышкандай. Равшан өз унаасына жакындап сагындыктан бир нерсе сурады. Сагындык колундагы куралын жерге коюп Равшандын унаасына жакындаганда Жанна өз унаасын сөмөйү менен көрсөтүп бир нерселерди айтып жатты. Равшан ачууланып Жаннаны кагып таштады да сагындыкка күлө карап унаасын ээги менен көрсөтүп сүйлөп кирди. Жанна айласы кетип ары бери басып кетпей турду. Сагындык Равшандын унаасына отуруп алдыңкы капотун ачты да кайра чыгып карап калды. Ушул тапта Гүлжан да алардын жанына келди. Равшан, Жанна, Гүлжан үчөө сагындыктын айланасында айланып кетпей турушат. Сагындык капотту жаап башын чайкап колун арчыды. Жанна сагындыкты колтуктан алгысы келгенде Равшан кол саатын көрсөтүп кеңсеге карай жөнөдү. Гүлжан бирде Равшанга, бирде Жаннага карап ортодо калды. Сагындык өз унаасына жакындап, бир аз башын чайкап өз жумушуна киришти. Жанна менен Гүлжан да кеңсеге бет алышты. Мен ордума барып отурганда бөлмөгө Равшан ачууланып, жулкунуп кирди. Салам берсем Маликти алган жок. Артынан кирген Жанна менен Гүлжанга кыйкырып кирди. Бири-бирин жерден алып жерге салып, укмуштай оор сөздөрдү айтышып, менин айламды кетиришти. Бөлмөдөн шашып чыгып, фабриканын цехине кеттим. Түшкө чейин ошол жакта болуп, түшкү тамакка ашканага келсем, Сагындык да ошол жерде экен. Мени көрүп жылуу жылмайып саламдашты. Мен ага жакындагандан коркуп калган элем. Тек гана башымды ийкедим да тамагымды алып бош орунга барып отурдум. Оюмдун баары тиги 3 кызда. Аларга эмне болду экен? Бири-бирин жулуп салышкан жокпу? Эмне үчүн алар мынчалыкка барышты? Турмушка чыгабыз деп ушундай кадамдарга барышабы? Алар дос эмес беле? Эмнеге бирин-бири мынчалык тилдешти? Эмне болуп кетти? Же алар бири-бирин башынан эле жек көрүшчү беле? Ушул сыяктуу ойлорго батып, тамагымды да ичпей отура бериптирмин. Сагынай, терең ойго батып кетиптирсиз. Сизде баары жайындабы? Деген добуштан чочуп карадым. Бул Сагындык эле. Мен отурган столго алган тамактарын койбой туруп, уруксатпы? Деп отургучту көзү менен көрсөттү. Жок деп айта албай башымды ийкедим. Тиги 3 кыз Сагындыкты талашып, бирин-бири кагып сөзгө келбей жатышат. Эгер менин Сагындык менен бирге тамактанып отурганымды билип калса, асман көңдөрүлөт го. Сагындык экөөбүздүн сүйүүбүз түбөлүктүү болот деп ойлогом. Жумушта жүргөндө сезимдерибизди билдирбөөгө тырышчубуз. Бир күнү бөлмөдө жумуш кылып отурсак, 3 кыз Сагындыктын алардын тузагына илинбей жүргөнүн кеп кыла башташты. Мен жолугушууга чакырсам, тигиниси өзүнчө эле текеберленип баш тартты. Өзүн ким деп ойлоп жатат я? Деди Равшан ачууланып. Равшан, мен да киного чакырсам өзүнчө эле кыйынсынды. Фу, өзүн Ханзада сезип жүрөт го дейм, деди Жанна. Мен да аны кыдырып келүүгө чакыргам. Убактым жок деп койду, деди Гүлжан. Эми эмне кылабыз? Ага убактыбызды текке кетирип жаткан окшойбуз, деди Равшан ойлуу карап. Мен да анын артынан чуркагандан тажадым, деди Жанна. Гүлжан терезеге жакындап, ылдый жактагы Сагындыкты карап турду да, силер баш тартсаңар, мен дагы бир жолу күрөшүп көрөйүн. Тек гана сөзүңөргө туруп, мага бере турган акчаңарды унутпасаңар болду, деди башын тик көтөрүп. Биз сөзүбүзгө турабыз, эгер ал сени аялдыкка алса, деди Равшан ичи тардык кылган үн менен. Равшан, туура айтасың. Гуля, эгер ал сени аял кылса, биз акчабызды беребиз. Ал мени алат, деп Гүлжан кекирейип басып ордуна отурду. Мен Гүлжандан коркуп кеттим. Ал кандай кадамга барат? Не кылышы мүмкүн? Деген ойлордон жүрөгүм эзилди. Бул кыздар Сагындыктын атын да билишпейт, тиги, ал деп аташат. Уятсыздар, дедим ичимен. Равшан бөлмөгө кирген катчы кыздан, ошол айдоочунун аты ким? Чоңдорчу аты ким эле? Ким өзү ал? Деди ооз мурдун кыйшайтып. Кайсы айдоочу? Бизде айдоочулар көп да, деп катчы кыз таң кала карады. Ой, тиги башкы директорду ташып жүргөнчү, деди Жанна. Башкы директорду ташып жүргөн Сагындык Гани уулу. Ойбуй, Сагындык Гани уулу деп ушунчалык сыйлап, расмий түрдө айттың го. Ал жөн эле айдоочу да, деди Равшан жактырбай. Сагындык Гани уулу башкы директор Алимхан Манар уулунун жалгыз жээни,
деп катчы кыз кашын какты да буралып басып кетти. О, деп Жанна ордунан ыргып туруп терезеге чуркады. Сөзүңөргө тургула, бая эле силерге анын кереги жок болчу, деп Гүлжан да тез айтып терезеге жакындады. Гуля, сен шашпа, биз дагы деле баштарт элекпиз, деп Равшан да терезеге чуркады. Карап койсоң, башкы директордун жээни. Көрсө мынча кирсе эттесе, кеп мында тура. Башкы директор, деп Равшан сөмөйүн кезеди. Көрсө мен да эмнеге алмага карабайт десем, таекеси биздин кожоюн экен го, деп Жанна да башын чайкап төмөн карап турду. Башкы директордун жээни болсо, эмнеге айдоочу болуп жүрөт? Бир бөлүмдүн башчысы болуп отурса болбойт беле? Деди Гүлжан ишенбей. Мен да ошону ойлоп жатам. Эмнеге кабинетте отурбай унаа айдап жүрөт? Кызык, деди Равшан. Кыздар, анын келгенине көп боло элек да. Канча ай болду? 4пү, 5пи? Эгер ал чындап эле башкы директордун жээни болсо, дагы эле биздин төбөбүздөн карап отурат, деди Жанна. Эмнеге андай ойлойсуң? Деп Гүлжан жалт карады. Башкы директордун баласы жок да. Бул жээнин жөн жерден алып келген жок. Али ал тайраңдайт, деди үнүн бийиктетип. Анын ордуна барып отурду да, Гуля, Равшан туура айтат. Биз дагы эле Сагындык Ганиулунан баштарт элекпиз, деди олуттуу үн менен. Оңбогондор, жаңы эле ал ким өзүн ханзада сезеби? Тажадым, убактымды текке кетирип жаткан окшойм, деп отурдуңар эле. Башкы директордун жээни экенин угарыңар менен кайра жабышып калдыңар. Силерде уят жок. Ал баары бир мага карабайт, деп Гүлжан жуунуп сыртка чыгып кетти. Равшан менен Жанна терезеден төмөн жакты карап, Сагындыкты тиктеп турушту. Ыйладыңбы? Деди мээримдүү үн менен. Ыйлаган жокмун, демекчи болдум. Бирок көзүмө жаш тегеренип, жүзүм кызарып кетти. Сагындык мени көпкө чейин үн катпай тиктеп турду да, эмне болду, Сагынай? Мен жүзүмдү башка жакка буруп кеттим. Эч нерсе болгон жок. Жалган айтып жатасың. Анын үнүндө наразычылык эмес, камкордук бар эле. Мен ордуман туруп терезеге басып бардым. Кеч кирип калган экен. Көчөдө күйгөн чырактар жерге төгүлгөн алтын нурдай жылтылдап көрүнөт. Бирок ошол сулуулуктун эч бири көңүлүмө жуккан жок. Сагындык, угуп атам. Сен мени эмне үчүн сүйүп калдың? Ал таң калгандай жылмайып койду. Бул суроону мурда эле бергенсиң. Жооп берчи. Сагындык бир аз унчукпай калды. Сени биринчи жолу көргөндө эле жүрөгүм тынчтыгын жоготкон. Эмнеге экенин билбейм. Кээде адамдын жанын акыл эмес, жүрөк тандайт экен. Мен акырын башымды чайкадым. Жок, бул жоо эмес. Ал мага жакындады. Анда кандай жоо уккуң келет? Чындыкты. Мен сага эч качан калп айткан эмесмин. Ошол учурда ичимде бир ай бою топтолуп жүргөн баардык күмөндөр сыртка атырылып чыкты. Сен башкы директордун жээнисиң. Сенин акчаң бар, мүмкүнчүлүгүң бар, кадыр-баркың бар. Мен болсо жөнөкөй үй бүлөнүн кызымын. Эмнеге мени тандадың? Эмнеге? Сагындык мени көпкө чейин карап турду. Анын көздөрүндө ачуулануу жок эле. Болгону оор үшкүрүк жашынып тургандай сезилди. Демек, маселе ушул турбайбы? Мен жооп берген жокмун. Сагынай, сен мени эмне үчүн сүйдүң? Билбейм. Менин акчам үчүнбү? Жок. Башкы директордун жээни болгонум үчүнбү? Жок. Анда эмне үчүн? Жооп бере албай калдым. Анткени чындап эле жоопту билчү эмесмин. Сагындык акырын жылмайды. Көрдүңбү? Сен дагы так жооп бере албайсың. Сүйүүдө дайыма эле эсеп боло бербейт. Ал сөзүн улады. Сен менин байлыгымды сүйгөн жоксуң. Мен дагы сенин ата-энең ким экенин ойлогон эмесмин. Мен сенин жүрөгүңдү сүйдүм. Сенин жөнөкөйлүгүңдү сүйдүм. Сенин адамдарга болгон боорукерлигиңди сүйдүм. Күн сайын жумуштан чарчап келсең да, жүзүңөн жылмаюу кетпегенин сүйдүм. Көзүмөн жаш тоголонуп кетти. Бирок мен корком. Эмнеден? Сени жоготуп алуудан. Сагындык акырын колумду кармады. Мен да корком. Сенби? Ооба. Анткени чындап сүйгөн адам гана жоготуп алуудан коркот. Ошол сөздөрдөн кийин жүрөгүмдөгү муз акырындап эрий баштады. Терезенин сыртында шамал дарактардын жалбырактарын акырын термелтип турду.
Сагындык ийни менен кучактап, мага калканыч болуп турат. Апасы кубанганынан эмне кылаарын билбей, бир убакта колуман кармап, маңдайыман өпсө, бирде жалгызын кучактап, сүйүнүчтөн көзүнө жаш алды. Анан эле этеги көйкөлүп, үй тарапка чуркап кетти. Уулум, о Кудайым, кулунум, айланайын, мени жөлөгүлөчү, тургузгулачы деген атанын алсыз калтыраган үнүн уксам, кабыргам кайышып, жүрөгүм опколжуп катуу согуп кетти. Сагындык атасын бир жаш жигит менен бирге колтуктап сүйөп тургузуп, мага жакындатты. Сөрүнүн төмөнкү жагында уялганыман жер карап, карегимди жерден албай турган мага жакындап, аталык мээрим менен чачыман сылады. Маңдайыман жыттап жатып, чырагым, кадамың кут болсун, багың ачылып бактылуу болгула, кандай сонун берекелүү күн, кош келдиң садагам, деди. Бул сөздөр акырын айтылса да, атанын жүрөгүнөн жарып чыккан улуу бата эле. Атанын батасы алтын эмеспи? Ичимен Кудайга тобо кылдым. Сагындыктын апасы ак жоолукту башыма салып жатып, кайрадан кучактап, маңдайыман өптү. Кудай бактыңарды эгиз, мээнетиңерди сегиз кылсын, бактылуу болгула, деди көз жашын тыя албай. Дасторкон четиндегилер да жарыша куттуктап башташты. Сагындыктын апасы кубанычы койнуна батпай, үнүн бийик чыгарып, чуркагыла, элден сүйүнчү сурагыла, Ганинин уулу келин алып келди дегиле. Жек жаат, агайын туугандын баарына сүйүнчүлөгүлө, баардык жакшыларды, кадырлуу конокторду үйгө чакыргыла, деди жаш кыз менен жигитке карап. Келинди үйгө киргиз, кемпир. Уулум келинди ак босогодон аттаткыла, куттуу келин болсун, кадамынан кут төгүлсүн, деп атасы сөрүнүн четине отурду. Үнүндө толкундоо менен катар чексиз кубаныч аралашып турду. Мени жетелеп үйгө киргизишти. Сагындыктын апасы төбөсү көккө жете кубанып, бөлмөнүн эшигин тез ачып, килем үстүнө көз жоосун алган кооз курак төшөгүн төшөдү. Дубалга такап чоң жастык коюп мен отургузду. Дасторкондогу аялдар да ак ниеттерин билдирип, куттуктап, бетимен өөп жатышты. Жарым саат өтпөй эле чачыла чачып, куттуктап келген келиндер, апалар, жаш кыздардын аягы үзүлгөн жок. Борсоктун жыты буркурап, адамдар ары-бери чуркап, тоонун булагындай кызуу кыймыл башталды. Мага адеми халат кийгизип, башыма кызыл жоолук салышты. Жаш келиндер жүзүмө суктана карап, ак тилектерин айтып жатышты. Мелтиреп кеч киргенче бөлмөдөн чыккан жокмун. Каршымда 5-6 жаш кыз, келиндер өз ара чечилише сыр чечишип, ушул үй бүлөнүн кадыр-баркын, асылдыгын мактап жатышты. Сагындыктын кадырын көккө көтөрүштү. Анын адамгерчилиги мол, абдан тарбиялуу уул экенин, кичи-пейилдигин, камкордугун угуп, ичимен сыймыктанып отурдум. Мага жеңе катары таанышкан келиндер, айланайын, сен дөөлөт оосо конорго сай тандабайт дегендей, абдан куттуу, жакшы үй бүлөгө туш келдиң. Бул мырза жигит эми өмүрлүк шеригиң, бел байлаган жолдошуң болсун. Биз муну төрөш дейбиз. Сенин да төрөң, башыңдын багы болсун. Ал абдан тарбиялуу, көкүрөгүндө оту бар, билимдүү уул. Атабыз шаардан жар таппасаң, босогомду аттаба деп куугандай кылып жиберди эле. Мына, багына сен жолугуп турсуң. Куш бооңор бек болсун. Улууларды урматтап, кичүүлөрдү затта. Биз аталаш туугандарынын келиндерибиз. Силердей эми урпак өстүрүп, укум-тукумдуу, чоң уруу, чоң үй бүлө болгула, деп акыл насааттарын айтышты. Күүгүм кирип, каш карайганда мага кооз ак көйнөк кийгизип, жүзүмдү тартма жоолук менен жаап, эшик алдына чыгарышты. Жүзүм багынын астына узун стол коюлуп, дасторкон жайылып, 50дөй адам жыйылып отурган экен. Бет ачар той болуп, баары ак батасын берип бакыт тилешти. Күн батпай жатып никебиз да кыйылды. Ошентип Сагындыкка турмушка чыктым. Эртеси күнү кабарчылар менин айылыма, ата журтума жөнөп кетишти. 3 күндөн кийин алар кайтып келип, аптанын аягында чоң той болорун айтышты. Тойдо менин туугандарым да чакырылганын билдиришти. Ушул 3 күндүн ичинде Сагындыктын туугандары мага айланып толгонуп, үстүмө чымын кондурбай, бакыт тилеп,
Үйдүн оор жумуштарына көп аралаштырбай, кубанычтуу маанайда жүрүштү. Бирок Сагындыктын атасы чындыгында эле катуу оорулуу экен. Күндөн күнгө абалы начарлап, өмүрү кыл үстүндө баратса да, тойдун камын көрүп, баарын өзү башкарып отурду. Менин үйүмө барган кабарчылар салт санаа боюнча эмне алып баруу керек болсо, баарын ашыгы менен алып барып, эмнеге мынчалык шашылыш болуп жатканын түшүндүрүшүптүр. Менин туугандарым да абалды туура түшүнүп, өткөн ишке салават деп, мага таарынбастан тойго келе турган болушуптур. Той Чымкент калаасындагы абдан заңгыраган Хан сарайдай чоң ресторанда өттү. Тойго биздин ишканадан башкы директор, бөлүм башчы, башкы бухгалтер жана экономист Жанна келди. Жанна мени көргөндө эле ичи тарып, каны башына тээп, өңү кубарып, сурданып кетти. Жеке куттуктоо учурунда Жанна мага жакындап, кучактамыш болуп туруп, үндөбөс жердин курту. Бактылуу болом деп ойлобо. Биз сага өчөшүп отурабыз. Андыктан согушка даяр бол. Сен жумушка келгениңде биз сени талаган дөөттөй тиштеп жейбиз, деди тиштени арсылдап. Мен башымды тик кармап, ошол согушка даяр экенимди билдирип көзүнө тике карадым. Ал менин мындай туруктуулугумду көрүп, андан бетер бозоруп, Равшан менен Гуля да сага согушка даяр болсун деп салам айтты. Сен боюңа бүтүрүп калба, өзүң кыйналасың. Сагындык сага жар болбойт. Ал шаарга келгенден кийин эсинен танып, адаша турган болот, деди. Сырттан караган адамга абдан күлүп, сырдашып тургандай маска кийип алып, кучактамыш болуп, колтугумдун астынан катуу урап чымчып алды. Жан дүйнөм, денем катуу ооруса да, ызалуу өлүмдөн катуу дегендей, үнүмдү чыгарбай, көзүнө тике карадым. Ал менин бул чымчыганына кыңк этпегениме таң калып, көзүн жымыңдатып алды да кайрадан сүйлөп, бактылуу болом деп ойлобо, арамза. Сен ансыз да бактысызсың, деди да басып кетти. Албетте жүрөгүм ооруп, ичимен кичине коркуп калдым. Бирок той жогорку деңгээлде абдан жакшы өттү. Той бүтүп үйгө келип, көйнөгүмдү чечип жатканда, мага көмөктөшүп жаткан Сагындык колтугумдун асты көгөрүп кеткенин көрүп, ой жаным, мына буга эмне болду? Деди көгөргөн жерге үңүлүп чочулап. Мен колумду түшүрүп, уруп алдым, десем ал ишенбей кара карап, чыныңды айтчы, эмне болду? Урулганга окшобойт го, деди акырынсылап. Кичине жылмайып, сизге ашык болгон Жаннанын алган өчү, дедим. Сагындык кабагын түйүп, көгөргөн жерден акырын өөп, ал Жанна ашык эмес, жаным, ал көрө албастык, кечирчи мени. Мен үчүн жаныңда, денеңда жаракат алыптыр. Эми эч качан, эч бир жериң оорубайт. Ашыгым, сүйүктүүм менин, деп аймалап өптү. Биз 3 күндөн кийин калаага жумушубузга барышыбыз керек эле. Бирок ооруп жаткан атабыздын абалы өтө начарлап кеткендиктен бара албай калдык. Атабыз ак батасын берип жатып, дүйнөдөн кайтты. Ажал айтып келбейт эмеспи? Атабызды түбөлүк сапарына узатып, 7-лигин 40-ын берип айылда болуп калдык. Бир күнү кечинде Сагындык мени кучактап отуруп, жаным, сен жумушуңа кайткың келип, шаарды сагынып жүрөсүңбү? Деди. Жок, жумушумду ойлогон да жокмун, дедим. Ал сенин сүйгөн кесибиң эле го. Айылда отуруш сен үчүн оор эмеспи? Деди ичинен кысылып мени аягандай. Жумушумду которсом кантет? Апамды жалгыз калтырбайлы. Эне сыйлаган элине жагат дейт. Айылда деле таттууларды бышырып сатсам болот го, дедим. Сагындыктын жүзү жарык боло түшүп сүйүнүп кетти. Мен анын шаарды жактырбасын эң алгач таанышканда эле билгем да. Кантип аны шаарга сүйрөп бармак элем. Анын үстүнө апасы жалгыз. Сагындык үйдүн жалгыз уулу эле. Жаштар шаарда гана келечек бар. Биз айылда калып караңгы ойдон калдык деп чөгүп кетпегиле. Жаңыча тиричилик баштагыла. Келин билимдүү, абдан зирек, колунан көөрү төгүлгөн жан экен. Бир нерсе ойлоштуруп көрөм. Мындай зирек, таланты бар адам айылдын бир бурчунда өчпөй жанып турушу керек деп айтыптыр. Сагындык агамдын бул саламын мага жеткирип сүйүнчүлөп келди. Жетекчимдин мени мынчалык жогору баалаганына ичимен ыраазы болуп, өз кесибимди жыйыштырып койбостон, тескерисинче үйдөн ар кандай таттууларды бышырып,
Алгач айылдагы той топурлардын дасторконуна чыгара баштадым. Мен бышырган таттууларды даамдаган адамдар таңдай кагып суктанышып, акырындап жеке өздөрүнө заказ бере башташты. Ушинтип билинбей ишибиз алдыга жылды. Сагындыктын тиричилиги жер менен байланыштуу эле. Дарбыз коон өстүрүп Орусияга жөнөтүп турчу. Кайненем болсо үйдөгү жүзүмдү бапесте өстүрүп, ашыкчасын кардарларга өткөрчү. Менин да таттууларыма өз айылыбыздан суроо талап үзүлбөй, жада калса коңшу айылдардан да заказ алып, эринбей эмгектендим. Ич ара ынтымак, бир калыпта береке менен тиричилигибизди кылып, бактылуу өмүр сүрүп жаттык. Шаардагы тиги 3 кызды да унуттум. Бактылуу күндөрүбүз улана берди. Жарым жыл өткөндөн кийин жетекчим айылга келип калды. Менин жасап аткан эмгегимди, аракетимди көрүп абдан кубанды. Илгери айылыбызда нан бышыруучу набайкана бар эле. Анын жабылып калганына бир топ жыл болуптур. Агабыз дароо айыл өкмөтүнө барып, ошол жерге жумуш ордун ачууга уруксат алып, имаратты оңдоп түзөөдөн өткөрүп, керектүү жабдыктар менен толтурду. Жаңы заманбап меш орнотуп, мага чоң жумуш ордун ачып берди. Фабрика тараптан дайыма колдоо болоорун айтып, башка тиешелүү документтерди иреттеп, өкмөттөн кошумча жардам алып берем деп шаарга кетти. Набайканада жалгыз эмесмин. Айылдагы бир нече кыз келиндер менен бирге иштеп калдык. Даамдуу печенье, пряник, пирогторду бышырып, айылдын дүкөндөрүнө тарата баштадык. Чоң тойлорго заказ алып, күнү түнү дебей тынбай эмгектендик. Жылдар билинбей жылып өтүп, цехибиздин атагы чыгып, ишибиз дүркүрөп турду. Бирок ичимдеги чоң күйүтүм, убайым тартканым балалуу боло албай жүргөнүм эле. Тез-тез дарыгерлерге көрүнүп, ар кандай дарылануудан өтүп жаттым. Күнү түнү жараткандан бир перзент сурап, тилек кылуудан талыкпадым. Ар бир ай сайын мени чоң үмүт менен караган кайненемдин көз карашынан өтө албайм. Ал үчүн мен болсо жакшы жаңылык айта албай, ичимен эзилип кыйнала берем. Жыл өткөн сайын мага калканыч болуп, айланып тегеренген кайненемдин кабагы түшүп, жоолугунун учу менен көз жашын сүрткөнү көбөйдү. Мен ал кишинин убайымын, күйүтүн абдан жакшы түшүнүп турдум. Небере жыттагысы келет. Акыры сагындыкка абалды ачык түшүндүрүп, экөөбүз Алматыга заманбап дарыгерлерге көрүнүү үчүн жөнөдүк. Узакка созулган текшерүүлөрдөн кийин менин тукумсуз экеним аныкталды. Бул диагнозду укканда төбөмөн таш менен ургандай эле болдум. Колумдагы медициналык маалыматтарга кайра-кайра карап, окуп жатып, өз көзүмө өзүм ишене алган жокмун. Дарыгерлерге суроолорду жаадырып, бирок баарынан бир гана жооп, тукумсуздук деген суук сөздү укканда жашоонун кызыгы калбай, жашагым да келбей калды. Кайненемдин бетин кантип карайм деп, көзүмдүн жашын көл кылып, бир сутка бою тынбай ыйладым. Сагындык жаны калбай, мага эң жылуу сөздөрүн айтып жубатып, мени кандай гана жакшы көрөрүн, менсиз жашоосунун мааниси жок экенин айтуудан тажабады. Сен айылга жалгыз кайт, мен үйгө бара албайм. Мен силердин үмүтүңөрдү актай албадым. Силерге аркаңардан кала турган туяк, урпак керек. Апамдын алдына кайсы бетим менен барам? Мен тукумсуз экенмин. Эгер күнөө сенде болгондо бир үмүт менен алданып жашай бермекмин. Бирок айып менде болуп чыкпадыбы? Мен ушул шаарда калам. Бир кезде асманым түшкөндөй болуп кирип барат элем. Эми ушундай бойдон жок болуп кетейин, дедим. Сагындыктын эси чыгып, мага жалынып жалбарып, көзүнө жаш алды. Сен мени менен кайтпасаң, мен да жашабайм, деди. Сагындык, мен сага бакыт тартуулай албасам, бала төрөп бере албасам, менин сага эмне керегим бар? Бала өмүрдүн маңызы, балалуу болуу чоң бакыт. Мен ушул жерде калам, барбайм. Сен башка кызга үйлөнүп, балалуу болушуң керек. Апаңа небере жыттатып, бакыт тартуулашың кажет. Тукумуңду улап, тамырыңды жайышың керек, десем мени кучактап алып, үйгө жүрчү, биз баары бир урпак көрөбүз. Ал бизге бала берет, дарыгерлер айта беришет, мен алардын сөзүнө ишенбейм, деп мени кое бербей койду. Айтор менсиз жашай албасын айтып, таң атканча жалынып жалбарып, акыры мени көндүрүп айылга алып кайтты. Айылга келгенде апабыздын бетин карай албай абдан кыйналдык. Алгачкы күнү Сагындык апасын аяп,
Дарылансак эле балалуу болот экенбиз, деп алдап койду. Апабыз ал сөзгө ишенип, ооба, жараткандын кудурети күчтүү, ал мээримдүү, өзү эле бизге урпак берет, деп кубанды. Ошол түнү таң атканча көзүмө уйку келбей, кайненемди алдаганыбызга ичим туз куйгандай ачышып күйүндүм. Көп ойлонуп, акыры чындыкты айтууга бел байладым. Кайненем экөөбүз абдан жакын элек. Аны өз апамдай көрчүмүн. Ошондуктан жалган үмүт берип алдай албасыма көзүм жетти. Эртеси жумушка барбай, чай даярдап, кайненемди күтүп отурдум. Кайненем мага терең, ойлуу көз караш менен карап, дасторкон четине отурду. 2 кесе чайын ичип бүткөн соң, кызым, мага айта турган кебиң бар окшойт, айта кой, деди жумшак үнү менен. Мен көзүмдүн жашын тыя албай, болгон чындыкты төгүп салдым. Сагындыкка мени шаарга таштап кет дегенимди, анын көнбөй мени алып келгенин да жашырган жокмун. Кайненем да мени угуп отуруп, көз жашын жоолугунун чети менен сүртүп, чындыкты айтканыңа рахмат кызым, Аллах берерин унутпасын, үмүтүңдү үзбө, деп мени кучактап маңдайыман өптү. Ошол күндөн тартып кайненем мени алып барбаган эмчи-домчу, бакшы-бүбү калган жок. Далай ыйык мазарларга, олуялардын башына барып түнөп тилек кылдык. Ай сайын тапкан кирешемден бир кой алып, Кудай жолуна курмандыкка чалып, элге таратууну адатка айланттык. Айылда көз жарган, жаңы төрөгөн келиндерге 40 күн бою жардам берип, мага да жугуштуу болсун деп ырымдап жүрдүм. Бирок жыл өткөн сайын төрөгөн келиндер да, алардын кайненелери да мен канчалык чын жүрөктөн камкордук кылсам да, мени жактырбай, шекшип карагандай боло башташты. Ымыркайды кызганышып, мага көрсөтүүдөн да качышчу. Мындай мамилелер ичимди туз куйгандай ачыштырып, жанымды оорутуп, таңды ый менен атырган күндөрүм көбөйдү. Тигинин келини төрөптүр, деген сөздү уккан күнү кайненемдин көзүнөн жаш тегеренип, Сагындыктын кабагы бүркөлүп калчу болду. Сагындыкта бала жытын эңсеп, ичинен сызып жүрдү. Дагы 2 жыл өттү. Үйлөнгөнүбүзгө туп-туура 7 жыл болгон эле. Ишибиз болсо алдыга карай дүркүрөп жүрүп жатты. Шаардагы мурунку жумуш ордум менен да тыгыз байланышта элек. Мен бышырган таттууларды ошол фабриканын атынан чыгарып, дүкөндөргө өткөрчүбүз. Шаарга жылына 2 жолу барып, документтерди иреттеп, жаңы заказдар менен келишимдерди алып кайтчумун. Барганда Равшан, Жанна, Гүлжан үчөөнүн көзүнө көрүнбөй, жумуштарымды бүтүрүп, тез эле кетип калганга аракет кылар элем. Бирок алардын дагы эле ошол фабрикада иштеп жатышканын, турмушка чыга электигин угуп жүрдүм. Акыркы жолу кыштын каардуу суук күндөрүндө документтерди бүтүрүү үчүн шаарга Сагындык өзү кетти. Мен болсо бул убакта дагы бир жаңы эмчи таап, үмүт менен ага көрүнмөкчү болуп жаткам. Сагындык шаарда 4 күн жүрүп кайтты. Келгенде өзү кадимкидей жашарып, көңүлү көтөрүлүп, өзгөрүп кетиптир. Мурун шаарга барса үйгө шашып турчу эле. Бул жолу абдан сергек, шайдоот көрүндү. 2 күн өтпөй эле кайрадан шаарга жөнөп калды. Жумуштарым бүтпөй калыптыр, ошону аягына чыгарып келем, деди. Мен ичимде эч кандай жаман оюм жок, ага толук ишенип кала бердим.